Мамлекеттик жогорку кызматта иштеген аткаминерлердин сабатсыздыгы ачыкталууда. Мындай маалыматтар акыркы жумада социалдык тармактарда биринин артынан бири чыгууда. Алардын бири Бишкек шаардык мэриясынын куттуктоосунда. Юстиция министрлигинин катында жана жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевке жазган каттарында одуно каталар кетирилгени менен белгилүү болду. Мындай чиновниктердин сабатсыздыгынын төмөндүгүн айрым серепчилер Кыргызстандын чыныгы жүзү далилденүүдө дешет. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын жүзү деп айтат элем. Бүгүнкү күндө кыргыз бийлигинин, анан кийин ошо бийликтин кадр саясатынын жүзү деп айтат элем. Бул эртеби кечпи баары жарылыш керек болчу. Бирок эң өкүнүчтүүсү жарылганда дагы эң жогорку орган болгон, Кыргызстандагы эң биринчи орган болгон. Мен жогорку кеңешти президенттин аппаратынан да жогору коем. Себеби бул эл өкүлдөрүнүн ишенген жогорку кеңешинин аппаратынын расмий иш кагазы. Ага кол койгон төрагага дагы баракелде деш керек. Аны жасаган кызматкерлерге ошол чоң эле наалат айтыш керек да. Өлкөнүн алдыңкы баскычында отургандардын билим деңгээлинин мындай көрсөткүчү кадр маселесин алдыңкы планга алып чыгат. Эгерде кадр тандоону Конституцияда жазылган мыйзамга ылайык өткөрбөсөк, келечекте Кыргызстан билимсиздердин мекенине айланып калат. Тааныш билиш, трайбализм, тууганчылыктын азабы ушинтип келип атат. Бул жерде укуктук нормативдик документтерде эч кандай кынтык жок. Ашынын аткаруусунда болуп атат да. Демек буну тезден токтотуш керек. Азыр менимче бардык бийлик бутактарынын кызматта отурган, расмий кызматта отурган бардыгына керек болсо жат жазуу жаздырыш керек, керек болсо сочинение жаздырыш керек, керек болсо мыйзам түрүндө мындай бир ошолордун деңгээлин текшериш керек. Андан башка жолун көрбөй турам мен. Эсибизде болсо, мамлекеттин бийик даражалуу аткаминерлердин кат сабаты боюнча маселе буга чейин да байма-бай көтөрүлүп келген. Экс-мэр Албек Ибраимовдун Бишкек башчылыгына дайындалардагы жазган дил баянындагы одоно каталар коомчулукта бир топ талкууга алынса, Бишкектин азыркы мэри Азиз Суракматовдун дил баянындагы ор койгон 5 ката социалдык тармактын эрмегине алынган. Билим менен илим тармагында 20-кылымда катуу бурулуш жасалып, жетиштүү ийгиликтер болгон. Бирок замандын улам өзгөрүүсүнө байланыштуу жаңы интернеттин тили пайда болсо дагы Кыргызстандын басымдуу бөлүгү илим билимге кайра суусашууда. Ал эми илгери совет мектебинде окуган, грамматиканы, адабиятты, тилди жакшы билгендер ушундай туура эмес жазгандыгы бул бир жагынан баягы эмне болсо ошо болсун деп койгондук, экинчи жагын өзүн сыйлабастык деп ойлойм. Эми эң эле чоң проблема бул биздин деле билимибиздин, илимибиздин, маданиятыбыздын жоктугу. Бийликке кат сабатсыз келген кадрлардын басымдуу бөлүгү тааныш, акча аркылуу жылуу орунду болгону менен бул мамлекеттин алдыга жылуусуна ополтоодой тоскоолдук кылууда. Анткени ар бир аткарылган иште кетирилген кемчилдик өлкөнүн өнүгүшүн кандайдыр бир деңгээлде төмөндөтөт. Мындан улам адистер бардык мамлекеттик кызматкерлердин билим деңгээлин текшерүүгө алып, сабатсыздарды ээлеген кызматынан бошотууну сунушташат. Аклай Маратова, Мирлан Абдылда, Next TV күндүн темасы үчүн.